Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн бизде Нарын шаарындагы 17-чи ынтымак бала бакчасынын методисти, улуу педагог, тажрыйбалуу педагог, мыкты педагог десек болот, Оморова Жузбалиева Тамара Оморовна биз менен. Саламатсызбы эжеке? Сизге сөздү беребиз. Саламатсызбы, Нургүл Дөөлөсовна. Урматтуу кесиптештер, кутман күнүңүздөр менен, кутман кечиңиздер менен. Мына бүгүн Кудай буйруп, ушул күнү баардыгыбыз жашынакай онлайн окууда жолугушуп атабыз. Сиздер менен жолугушканыма абдан кубанычтамын. Эми ушул бүгүнкү тема, мен тааныштырып кетсем, мен Нарын шаарындагы номер 17-чи ынтымак балдар бакчасында ушулчу болуп иштеп келем. Ушул эле бала бакчада тарбиячы, жетекчи, ушулчу болуп баардык кызматта иштеп келе жатам. Иштеген эмгек стажым 34 жыл. Өзүм экранды звукту өчүрүп койсоңуздар үндү. Мен да ушу ишимде көптөгөн ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетишип келатам, буюрса акырындык менен. Мен да ушул көп тилдүү билим берүү проектисинде, Швейцариянын Симера проектисинде тренермин. Андан сырткары Вальдюрк педагогикасында эл аралык сертификаттын ээсимин. Андан сырткары дагы көптөгөн сертификаттардын ээсимин. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Саламатсыз, Элмира. Бүгүнкү темабыз болсо, мына STEM билим берүү технологиясы бала бакчада. Эми баарыңыздар билгендей эле, азыркы замандын талабы болуп жатат бунун баардыгы. Баардык мугалимдер, тарбиячылар, баардык педагогдор ушул STEM мамилени менен иштөөнүн үстүндө болуп жатат азыркы учурда. Эми сиздерге суроо берейин, кандай ойлойсуздар, STEM деген эмне? STEMди биз кандай иш жүзүндө, педагогикалык процессте кандай колдонуп келе жатабыз? Эң нечкиси STEM деген эмне? Кандай түшүнөбүз? Дидактикалык материалдар менен сабак өтүү, анан ошону көргөзүү да балдарга. Кол менен карматып, кандай кубулуштарды көргөзүү деп түшүнөм. Рахмат. Дагы барбы STEM деген эмне? STEMдин аталышы кандай? Ошол STEM билим берүү, ушул STEM технологиясын билим берүү тармагында баардык окуу процесстеринде кандай колдонуп жатабыз? Эми урматтуу кесиптештер, бул STEM табигый илимдердин интеграциясы да. STEM бул практикадан теорияга өтүү. STEMди мына эң биринчи Кыргызстанга номер 22-чи бала бакча алып келип жайылта баштаган да, эң биринчилерден болуп. Эми STEM боюнча маалыматты дагы айтып берейин. Табигый илимдердин интеграциясы деп атпайбызбы? Ошо табигый илимдер деген эмне, урматтуу кесиптештер? STEMди табигый илимдердин интеграциясы деп атабыз, Табигый илим деген эмне, кандай ойлойсуздар? Кандай түшүнөсүздөр? Табигый илим деген эмне деп? Мурунтудан бери калыптанып калган илим табигый деп ойлойм. Дагы Нургүл Дөөлөсовна, канча катышуучу болуп атат азыр? Zoom'da 14 kişi болуп турабыз. Meet'te 14 kişi экенбиз. Zoom'da дагы 14 kişi экенбиз. Жок, Zoom'da канча kişi экенбиз азыр? Zoom'da да 14 экенбиз. Жакшы. Табигый илимдер деген бул интеграциялап атпайбызбы? Мына окуу процессинде биз бала бакчаларда сабат сабагы, математика сабагы болот, көркөм адабият, айдына чөйрө,
баардык сабактарга табигый илимдерди интеграциялайбыз да. Табигый илимдер деген эле мына физика, химия, биология, астрономия, география, ушул табигый илимдерди биз ушул кадимкидей окуу процессинде сабактарда интеграциялап өтөбүз. Бул мындай эмнени биз билебиз? Биз мында ушул STEM бул изилдөө да, изилдөө табигый илимдердин айкалыштырып интеграциялап биз ар бир сабакта ар бир теманы изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Түшүндүңүздөр, Мына табигый илимдердин максаты химия, биология, физика, астрономия, география илимдерин интеграциялап өтүү менен жаратылыш мыйзамдарын таанып билүүгө жана алар менен биргелешип жашоого балдардын турмуштук көндүмдөрүнө үйрөтүү. Көрдүңүздөрбү? Жаратылыш мыйзамдарын таанып билүүгө ушул интеграция журулушуп сабак өтүү аркылуу алар менен биргелешип жашоого балдарды турмуштук көндүмдөргө үйрөтөбүз да. Мына табигый илимдер сабаттуулугу деген эмне? Айылына чөйрөдө болуп жаткан табигый кубулуштарга илимий түшүндүрмө бере алуусу. Көрдүңүздөрбү? Биз ар бир табигый илимдерге биз сабаттуулугубуз менен алардын кубулуштарына илимий түшүндүрмө бере алышыбыз керек да. Ошол изилдөө, эксперимент иштери аркылуу. Ал эмне деп ойлосок болот? Ал кубулуш эмне себептен болуп жатат? Түрдүү кубулуштарды чечмелей алуусу. Мына ошол мисалы үчүн жаратылышта кубулуштар болот, жөнөкөй эле айтсак, мезгилдердин кубулуштары болот, жаз, жай, күз, кыш деп. Эми ошол кубулуштар эмне себептен болуп жатат? Ал кубулуштарда эмне өзгөрүүлөр болот? Салыштырып, изилдеп атып, биз ошол жаратылыш мыйзамдарын таанып билүүгө балдарды үйрөтөбүз да. Мына STEM чечмелешинде илим, технология, инженерия, искусство. Анан кийинчерээк робототехника кошулган. Андан кийин мына искусство, арт искусство кошулган. Бул табигый предметтер, технология, инженерия жана математика. Мунун баардыгын биз интеграциялап, журулуштуруп өтөбүз да, журулуштуруп окуу процесстеринде колдонобуз. Азыркы учурда мына бардык педагогдор ушул STEM мамилени тандап жатышат жана колдонгон методикалардын баардыгын өзгөртүп жаткан учур. Ким чийип атат буякта? Анткени бул балдардын алдына көптөгөн ачылыштарды, мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип жатат. Азыркы заманда IT технология жана биотехнология адамдын жашоосун чоң өзгөртүүлөргө алып бара жатат. Көрдүңүздөрбү, азыркы замандын талабы, азыркы ушул иштеп аткан учурда дагы мына IT технология менен биотехнологияны биз сөзсүз түрдө камтып иштеп жаткан учурубуз, Демек бүгүнкү күндө предметтер аралык байланышты бекемдешибиз керек. Азыркы 21-кылымдын заманбап тарбиячысы кесиптик компетенцияларын жогорулатуусу актуалдуу болуп турат. Чынында мына азыр тарбиячы педагогдордун баардыгы кесиптик билим алууларын жогорулатып турушу зарыл. Күндөн күнгө жаңы изилдөөлөр, жаңы ачылыштар, жаңы маалыматтар болуп жатат. Ошонун аркасынан биз балдарга дагы ошол жаңыланууну биз күнүнкүсүнөн күнүн жаңы изилдөөлөрдү, жаңы ачылыштарды берип турушубуз керек да. Эгерде балдарды ушул сабактарда, ар кандай окуу процесстеринде биз STEM технологиясын колдонгондо башынан баштап эле биз кызыктыра албасак, анда мына азыр мектептерде деле, бала бакчаларда деле мурункудай балдар кызыкпай жатат, окубай жатышат деген көйгөйлөр болуп жатпайбы? Бул эң негизгиси бул мугалимдин көз каранды болот да. Анткени мугалим биринчи биз балдарды кызыктырып алышыбыз керек да. Бул STEMдин дагы эң негизги принциби ушул. Балдарды эң негизи биринчи кызыктырып алып керек болуп атат да. Ошол себептен педагогдор ар дайым эле өзүнүн педагогикалык компетенттүүлүгүн жогорулатып турушу зарыл болуп турат азыркы учурда.
STEM окутуунун негизги максаты, урматтуу кесиптештер, балдардын эркин болуусун, өзүнө ишенимин, өз алдынчалуулугун жогорулатуу, тилдик көндүмдөрүн өнүктүрүү, компьютердик технологияны пайдаланып билүү көндүмдөрүн жогорулатуу, топтордо, командаларда биргелешкен иштөө жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу. Ушул STEM окутуунун негизги максаты көрдүңүздөрбү, кандай гана сонун. Балдар ар бир өзүнчө борборлордо, бөлүктөрдө өзүн эркин сезип, өзү биринчи ошол жерде өзүн көйгөйлөрдү таап чыгып, көйгөйлөрдүн үстүнөн ошол бала өзү иштеш керек. Көйгөйлөрдү иштегенден кийин анын үстүндө прототипти жасаш керек. Тестирлеп, өзүлөрүнүн ошол прототип жасаганын өзү тестирлеп айтып бериш керек. Өзү жыйынтык чыгарыш керек жана өзү чечим чыгарганды үйрөнүш керек да ушул STEM билим берүүдө. Ошол себептен жанагы өнүккөн мамлекеттерде карагылачы кандай гана сонун изилдөөлөр чыгып атат, техникалар чыгып атат. Мына ошолнун аркасы мына багыттары туура кетип аткан да. Анткени бала бир багытта кетсе, ошол кайсы көндүмдөргө бала кызыкса, ошол багыт менен кетсе гана ошол бала ошол нерсени көп нерсени жарата алат да. Мисалы үчүн машина чыгаргысы келсе, бала ошо инженердик, технологиялык көндүмдөргө ээ болуш керек. Бала бакчадан баштап, анан бала бакчадан мектепке, мектептен жогорку окуу жайларга чейин ошол көндүм багыт менен кетсе дагы, бала бир багытта анан көп изилдөөлөрүн жарата алганга биз түрткү беребиз да. Ошон үчүн жанагындай эле мына башка мамлекеттерде, Сингапурда, Японияда, Кореяда бир багыт менен кетип, балдарды ушул STEM багытында, баардык дүйнө жүзү ушул STEM багыты менен иштеп атпайбы? Бул эң туура багыт да, биз үчүн дагы бул кийин келсе дагы биз ушуну эми өздөштүрүп, биздин балдарга дагы, келечек муундарга дагы ушул STEM багыты менен кетсек, бизде да жанагы өнүккөн мамлекеттердегидей эле көп изилдөөчүлөр чыгат, көп нерселер бизден дагы жаралат деген ойдобуз да. Ошол себептен мугалимдер, педагогдор азыртадан стандарттуу эле сабакты өтө бербестен, азыркы талапка жараша балдарды практикалык көндүмдөрүнө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Мастер класстарды, практикалык иштерди көбүрөөк иштеткенге көңүл бурушубуз керек. Анткени азыр мына балдар жанагындай кызыкпай атат деген себеби ошол да. Мурунку эле система менен китепти ачып, окутуп, же болбосо жомок айтып берүү балдарга азыркы учурда кызыксыз болуп келе жатат. Аларга такыр кызыкпайт. Ошол себептен бала өзү кармап көрүп, жанданып, жандуу нерселерди жасап, жандуу нерселер менен иштөө азыркы замандын талабы да, балдардын кызыгы да ошол да. Баягыдай мурункудай сабактарга бала отуруп бере албайт да, кызыкпайт. Ошол себептен мына окумуштуулар да айтып атпайбы, эгерде биз балдарды кечээ күнкүдөй эле окута берсек, анда биз аларды эртеңкисин уурдаган болобуз деп окумуштуу Джон Дьюи айтып кеткен. Чынында биз кечээ күнкүдөй эле окута берсек, анда бала азыркы замандын өнүгүп келе жаткан баланын эртеңкисин биз чоң нерсесин уурдаган болобуз да. Ошол себептен биз ар бир күнүнкү өзгөрүп жаткан, күнүнкү жаңы маалыматтар менен балдарды сугарып турушубуз керек. STEM окутуунун ыкмалары дагы жакшы белгиленген. Мына биринчи, баланы кызыктырабыз. Эң негизги ыкмасы. Сөзсүз түрдө баланы кызыктыра албасак, анда бала көп сабактарга дагы маани бербейт. Чынында башка нерселерди алек болот. Баланы баягыдай эле, мисалы үчүн жомок айтып берсек, азыр бала укпайт. Баягыдай эле пластилин берип коюп, пластилинден бир нерсени жасатсак, ага да кызыктары аз эле болот да. Ошол себептен баланы көбүрөөк жана жандуу нерселерге алып барышыбыз керек. Робототехникаларга, ошол пластилинден жасагандан кийин аны кыймылдатканга, ошол кыймылдаткан нерсеге кайра жан киргизип, сүйлөө речин киргизип, режиссердук жанагы көндүмдөргө да үйрөтүшүбүз керек да. Анан экинчиси, бала изилдөө жүргүзөт.
Баардыгын бала аткарат, педагог багыт гана берет. Өзүнүн изилдөө иштерине өзү түшүндүрөт, берет, анализдейт, баалайт. Көрдүңүздөрбү, бул STEM окуутунун ыкмалары өтө сонун берилген. Бала кызыккан нерсесин сөзсүз түрдө изилдөө жүргүзөт. Баардыгын бала аткарат, баягыдай педагог, биз мурункудай эле педагогдор аткарып берип, ошо мисалы үчүн бала аткара албаса жанына барып жардам бериши калыптуу эмес белек. Азыр биз сырттан эле багыт берип турабыз да. Бала өзү баарын аткарат, көйгөйдү да өзү табат, ошол көйгөйдүн чечүү жолдорун табат, өзү иштейт, өз алдынча чечим чыгарат, кайра ошону жаратат, жараткан нерсесин айтып берет. Анан ошол айтып берген нерсесин, жараткан нерсесин турмушунда кандай жака колдонорун дагы өзү түшүнүп, ошол жака багыт алып кетет да бала. STEMдин эң сонун ыкмалары ушулар да. Эми бул жерде STEM азыр мен сиздерге кызыктуу болуш үчүн видеолорду көрсөтүп коеюн. Биздин эле бала бакчада өзүмдө эле ошол STEM кийинки окууларда дагы айтып берем. Азыр мен видео көрсөтүп коеюн сиздерге. Арт искусствосы боюнча. Эми ошо искусство деген искусствосы кошулган да бөлүгү. Ошол искусстводо дагы бала аябай өтө чыгармачылык менен, мына бул видеодо болсо мультистудия бөлүктөргө бөлүнөт да STEMчи, ошону кийинки окууда да айтып берем. Бул мультистудия. Бала өзү жасайт. Үйүнө угулуп атабы же угулбай калдыбы? Угулуп жатат баары же, угулуп жатат. Бизге угулбай атат. Угулуп жатат, жакшы эле сонун. Бул үнү жок, видеонун аябай жагып атат, сабагыңыз угулуп атат бизге. ооба жок, видеонун Видео үнү видеонун үнү угулбай эле, бирок эженин үнү угулуп жатат. Видеону коелук го дейм. Видео коюлду. Анда көрбөйлүбүз. Бул өзүбүз эми анимация кылып мультфильм жаратканбыз да. Бул менин үнүм. Жомокту ушунуп мыймылдап коюп жүрөт. Кызыңарды ham өзүңөргө окшотуп сынап бассынары жол. Сапа хадине отура береби кечке деп. Ошондо там не бирдеке деп сүйлөп алып маани бербей өзүң окшотпой тең деп коет. угулуп атабыз сөзү. Жок, сөзү угулбай эле. Угулбай калдыбы? Сөзү угулбай эле. Угулбай эле, эчтеке угулбай эле эжеке. Видео эле Ошол көрүнүп. видеону кайра группага эле жиберсеңиз болобу? Ананыраак. Окууларда жиберебиз да. Курс болгондо. Курс болгондо жиберебиз. Бул эми менин үнүм угулуп атабы? Сиздин үнүңүз угулуп жатат. Бул эми мультистудия модулуда жандуу жансыз жаратылыш, мультистудия, мен дүйнөнү жаратам, ушундай модулдары бар. Ошолордун ичинен мультистудияны биз анимация кылып жасаганбыз да. Эми азыр кыскача убакыт аз да, ушул видеолорду дагы көрсөтүп коеюн. Бул эми кичине сиздер жасап жүрсөңүздөр анда жакшы, бирок жасабасаңыздар мунун жасалышын дагы анимациясын дагы кийин көрсөтүп берем да. Эми арт искусствосунда бул болсо мына бул көрүнүп атабы видео? Эбру деген сүрөт тартуу ыкмасы. Бул технология. Жанагы арт искусствода дагы сүрөт тартуунун, искусствонун, чыгармачылыктын ар кандай технологиялары болот. Ошол технологияларды дагы балдарда колдонсок болот да. Баягы мурункудай эле бир карандаш менен эле же краска менен эле отура бербестен, азыр STEM технологиясында дагы мына искусство чыгармачылыгын өнүктүрүүдө ар кандай технологияларды колдонуп, балдардын чыгармачылыгын өнүктүрсөк болот. Бул эбру сүрөт тартуу. Азыр мен сиздерге бүткөндөн кийин дагы айтып берейин.
Көрүнүп атат видео. Ооба, көрүнүп жатат. ооба. Ооба. Бул Ebru сүрөт тартуу. Эми муну да көрсөңүздөр, бул дагы сүрөт тартуунун бир башка технологиясы да, искусствонун. Үнү угулган жокпу? Жок, үнү бизге угулган жок, ошо бир атайын өзүнчө А, көрсөтүп керек окшойт. бул сыйкырдуу эльфи деген сүрөт тартуу технологиясы да, бул да аябай балдарга кызыктуу. Жанагы арт искусствода ар кандай чыгармачылык менен сүрөт тартуунун чыгармачылыгын өнүктүрүүдө ар кандай технологияларды колдонсок болот да. Бул болсо мына краскадан эле, боектон эле жанагындай азыр оюнчук пайда болот. Бул да балдардын кызыгуусун аябай арттырат. Эми биз кечке жана айтып атпаймынбы, карандаш, краска менен отурбастан мына ушуларды дагы колдонсок дагы балдарга аябай өтө кызыктуу болот да. Бул жана жылуу сууга атайын порошогу болот. Ошол порошогун салып жылуу сууга эригенден кийин суу кичине коюланып калат экен. Коюлангандан кийин эле мына ар бир түрдүү боекторду ушул эми үлгүлөрүнө куюп алып эле анан сууга салса, кадимкидей эле желим оюнчуктар чыгат, оюнчуктар пайда болот. Аябай сонун, балдардын кызыгуусун аябай арттырат экен. Мына муну болсо өзүм эле мен өз каражатыма сатып келип, ушундайларды тапканда өзүм эле ушу балдарга өтүп атып, балдар абдан кызыгат экен да, аябай кызыгат. Краскасы да атайын окшойт, атайын. Боектору дагы атайын. Каяктан тапсак болот, эжей? Ошо мен интернеттен карап эле ошол таап алып анан азыр муну да көрүңүздөр. Бул эми оюнчуктун өзүнүн сеткасы болот моундай. Сууга оюнчуктар пайда болгондон кийин сүзүп алып, анан балдар кармап көрөт. Мына көрсөңүздөр, өзүнчө эле бир желимдей болуп, сонун оюнчуктар пайда болот. Муну атайын аквариум сыяктуу дагы идиштерге сууга салып койсо дагы балдар өзүлөрү кызыгып, кармап көрүп ойносо да сонун экен да. Мына көрдүңүздөрбү, өзүнөн өзү чыгармачылык. Бул өзүнчө технология да. Бул биздин бала бакча, менин балдарым. STEM технологиясында мына аябай көп технологияларды колдонсок, бизге аябай мүмкүнчүлүк чоң да. Акча керек. Эбруну көрдүңүздөр, Эбруну түшүндүңүздөрбү? Эбруну сууга сүрөт тартуу. Жок, жакшы түшүнбөй калдык. Сону түшүндүрүп бериңизчи, Аслан. Эми бул үнү деле угулган жок да. Мен түшүндүрүп бере берейин. Бул дагы Эбру деп сатылат, интернетте бар. Бул да сууга сүрөт тартуу, мунун дагы порошогу бар экен, жылуу суу куюп туруп, порошогун салып, анан ошондо суу коюланат экен да. Суу коюлангандан кийин мына түрдүү краска боектор бар. Боекторду куйганда өзү эле жайылып, ошол порошогу жакшы коюу болуш үчүн ушул порошокту салгандан кийин бир 2 саат, 3 саат сууну коюп коюш керек экен да. Ошондо коюланат экен. Андан кийин боекторду куйганда, боектор бири-бирине болбой жанагы, бири-бирине жайылып, аралашып кетпей сактап турат экен. Мындай сонун сүрөт тартуунун технологиясы да бул дагы. Балдар абдан кызыгат. Буну дагы баардык балдарга отургузуп алып, жанагы
жанагындай эле да карандаш, краска бербей эле мына ушуларды дагы көбүрөөк колдонсок. Эми искусствода аябай көп да. Эжеке, бул материалдар могу Кыргызстандын рыногунда барбы? Сиз айтып аткан тиги сууга кошулуучу заттар. Же атайын бир алыш Интернеттен керек. карасаңар, интернеттен заказ берсеңер болот да. Азыр көбүнчө эле Кытай сайттарынан эме кылып атат го, ошондо бар бекен, Бар, ошол жактарда бар. Аны эмне деп айтышыбыз керек, атын кандай дейсиз эжеке? Эбру. Бул эбру, сууга сүрөт тартуу да, сууга. Эбру деп коет, эбру. А жанагыны болсо эльфи деп коет экен, сыйкырдуу эльфи. Ушуларды таап алып, бул мультистудияны жасадыңарбы? Анимация кылып жүрөсүздөр? Ким анимация кылып жүрөт? Кайсы бала бакча? Биздин кесиптештер анимация кылышты эжеке. Биз Жалал Абад областы Ала Бука районунан кээ бир садиктер жасашыптыр. Бирок сонун болуптур. Кайсы бир эме Шарми Мото деген бир эме менен жасашыптыр да. Аябай сонун болуптур. Бирок бир топ кыйынчылыктар менен тарттык деди. Ар бир эме билинбеген ичке жиптер менен эметип алып дейт үстүдөн баягы сегизгенде, бастырганда, жылдырганда деп бизге анча-мынчасын көрсөтүп беришти, бирок сонун болду. Өтө эмгек да, аябай көп убакыт кетет, эмгек. Мында балдар өзлөрү пластилинден жасап атпайбы? Оюнчуктарды. Жомокторду пластилинден жасап туруп эле өзлөрү ошол эмеге кыймылдатышат да, жана анимацияны өзлөрү тартат. Анан балдар жанагы өзлөрү сүйлөп, жана жомокторду аткарыпчы, анан анимацияны дагы бирөө телефонду карап, бирөө кармап, бирөө экранды кармап, анан улам жылдырып отуруп, анан тартып отуруп, андан кийин уже балдар өзлөрүнүн сүйлөшүн, жомокту айтып беришин көргөндөн кийин балдар аябай кызыгат экен. Ого деп улам тарткысы келип, анан пластилиндерден дагы жомоктордун түрлөрүн жасап, өзлөрү жыйнап, мен бул жомокту тартам, деп өзлөрү жыйнап ушу даяр болушат экен да балдар. Анан аткарганга дагы жомокту, мисалы үчүн кээ бирлер жомокту айтып берчи десе айта албайт го. Кээ бирлер айткысыз да келбейт, ушундай да. Мында болсо анимация жасаганда балдар өзлөрү ошого кызыктар болуп, мен могу жомогум бар деп пластилинден жасап алган нерсесин анан кайра айтып бергенге дагы ошол жомокту дилгирленип билип, анан көркөмдөп айтып бергенге да кызыгышат экен. Көрдүңүздөрбү? Өтө кызыктуу. Анан балдардын кээби өнүкпөйт деп коебуз го. Балдарды кызыктырмайынча эч нерсе азыр болбой калды. Мына балдарды күнүн балдарды ар кандай ыкмалар менен, ар кандай технологиялар менен кызыктырышыбыз керек болуп калды азыркы учурда. Эң кенже тайпалар айта албайт да. Эмесин жомоктучу 2 жаштан 3 жашка чейинкилер анан аларга анимация кылып өзүбүз жасап өтсөк болот да. Ооба, өзүбүз эле анимация кылып жасап, өзүбүз эле жасап мультфильм кылып көрсөтүп берсек болот да, чоң экрандардан. Анан силердин үнүңөр тарбиячынын үнүн билет да, анан кызыгат да, менин эжем айтып атат депчи. Керек болсо ошол 1 жарым жаш, 2 жаш, 3 жаштагыларга ошо анимацияны жасалып аткан видеолорду да көрсөтсөк, ошолор баягы көз алдында кала берет да, анан чоңойгондо өзлөрү ошону ыга алып, ошолорду баягы даяр болушат да. Ушундай жасалат экен, анимация, мультфильм ушундай нерседен жаралат экен деген нерсе болот да. Анан дагы суроолоруңуздар барбы ушул боюнча? Суроолоруңуздар барбы STEM боюнча? Бул болсо биздин бала бакчадагы да көрүнөт да сүрөттөр. Ооба, көрүнүп жатат. Жандуу жансыз жаратылышка изилдөө жүргүзөбүз дайыма. Баягыдай эле биз кагаздар менен же болбосо видео слайдтар аркылуу дагы биз экранга дагы видео слайдтарды реалдуу чындык нерсени көрсөтүшүбүз керек да. Биз мурун мультфильм түрүндө көрсөтө берчү эмес белек? Картинкаларды, сүрөттөрдү, жок, алар калды да. Бул STEM билим берүүдө, STEM ыкмасын колдонууда бала реалдуу чындык дүйнөнү, турмуштук көндүмдөргө даяр болуш керек дагы. Ошо чындык дүйнөнү кабыл алыш керек да.
Ошон үчүн балага мына видео слайдтан дагы чындык нерсени көрсөтүп, кайра практика жүзүндө иштеткенде дагы чындык нерсени алып келип алып анан бала көрүп, кармап көрүп иштесе, кадимкидей ошого кызыгышат да азыркы балдар. Анан ошол турмушта эмне болуп атат? Мисалы үчүн коён, же болбосо ташбака, же болбосо тыйын чычкан кайсы жерде жашайт, кулагы кандай, эмне менен тамактанат, кандай секирет, мына ошонун баардыгын өз чындык нерсени көрүп, анан бала ошо чындык дүйнөгө тартылат да, дүйнө таанымы кеңейет да. Дүйнө таанымы кеңейет деп биз жөн эле бир кагаздарды көрсөтүп албастан, азыр мына даана реалдуу жашоону көрсөтүшүбүз керек, реалдуу турмушту чагылдырып беришибиз керек. Азыркы уже STEM технологиясында дагы, STEM ыкмасында дагы. Ар бир сабактарыбыз ошо практика жүзүндө, практикадан теорияга деп атпайбызбы? Бул STEM билим берүү технологиясында сөзсүз түрдө сабактар биринчи эле практика жүзүндө кетет. Мээге чабуул суроолордон баштап эле, андан кийин видео слайдтар менен чындык дүйнөнү кабыл алып, андан кийин ошо чындык дүйнөнү балдар кармап көрүп, жасап көрүп, жеп көрүп, ар кандай нерселерди жасап көрүп, анан дүйнө таанымы кеңейет да. Баягыдай баягы кагаз колдонуу азыр жок эсе болуп баратат. Кагаздар жок болуп калды азыр. Көбүнчөсү кандай болсо дагы кагаз, мисалы үчүн бир эле кагазды берип койсок дагы ошол кагаз каяктан келип атат, кармап көргүлөчү деп карматып көрүп, бул катуу бекен, жумшак бекен, эмнеден жасалыптыр, кайра видеодон ошол кагаздын жасалуу этаптарын көрсөтүп, анан кайра ошол кагаздарды кантип жасалыш керек экенин ошо балдар жасап көрүп, ошонун баардыгы бул чындык дүйнөнү кабыл алат да. Анан дүйнө таанымы кеңейет. Ошо дүйнөгө болгон баардык нерсени бала ошо көзү менен көрүп, жасап, анан кийинки турмушунда ошол чоңойгондо баланы жана бир эле багытта кетип, биз азыркы биздин башка мамлекеттерде бир багыт менен кетип атпайбы? Азыр угулуп атабы меники? Ооба, угуп жатат. Биз да ошол багыт менен кетишибиз керек да. Мисалы үчүн Сингапур, башка жактарда чынжырча болуп кетип атпайбы? Мисалы үчүн бала бакчадан эмнени үйрөнсө, мектепте ошол багыт менен кетиш керек. Мисалы үчүн бала бакчадан математикага жөндөмдүү бала, же болбосо көркөм чыгармачылыгына, же болбосо дагы бир нерсеге повар, ашпозчу болуп каалаган бала бир багытта бала бакчадан кетип, мектепте да ошону алып кетсе, мектептен университетте, жогорку окуу жайларда ошону алып кетсе, анан ошол бала акырына чейин изилдеп бүтүп, ошол аягында ошол нерсени чыгарып, анан ошол дүйнөнү, мисалы үчүн биздин эле балдар Кыргызстанды өнүктүрүүгө барат да. Чаржайт багыт болбойт да, бир эле багытта чынжырча болуп кеткенибиз бизде мамлекетте ошондо бир системабыз жакшы болот да. Ошон үчүн бала бакчадан математикага уклон болсо, багыт болсо, ошол баланы биз индикатор деп атпайбызбы? Индикатордун көрсөткүчү менен мектепке өткөрүп берип, ошол мектептеги математикадан кыйын бала, ошол мектепте да ошол математикадан уклон кетсе, багыт берсе, анан кийин университетке барганда да, жогорку окуу жайларга ошол багыт менен кетсе дагы, ал ошол багытты аягына чейин чыгара алат да. Чаржайт болбойт да. Азыркы балдар чын эле ар кайсы жака барып, өзүнүн даже ордун таба албай, кайсы жерде иштээрин билбей калып атпайбы? Мына ошол биздин багыттын, системабыздын чаржайып кетип атышынан да. Ошон үчүн биз бир багытта өзүбүздүн да балдарды, ошо өзүбүздүн үйдөгү, мындай деп атпайбы азыр, үйдө өзүңдүн балаңа жакшы көңүл бурган ата эне ошо башка бирөөнүн баласына ошончолук көңүл бурат деп. Ошон үчүн үйдөгү балдарды да бир багытта кетирсек, ошол коомчулукта, коомдогу балдарды дагы бир багытта кетиргенге аракет кылабыз. Бул эми дүйнөлүк система, дүйнөлүк өнүгүүдөгү багыт болуп атат. Биз ошол дүйнөлүк өнүгүүдөгү багытка жетишип барышыбыз керек болуп атат. Азыркы замандын балдардын да талабы, баардык талап ушундай болуп атат да азыркы заманда. Анан биз сөзсүз түрдө мугалимдер өзүбүздүн билимибизди ар дайым күнкүсү күнүндө саат сайын азыр маалыматтар аябай көп болуп атат. Дайыма окуп, дайыма ошол билимибизди жогорулатышыбыз зарыл. Анткени балдардын талабы да бизден сурап аткан талап да ошол болуп атат да. Нургүл деле мына убакыт бүттүбү же дагы барбы? Убакыт бүтүп калдыбы же?
бар. Сиз айтып бүттүм десеңиз бүтүрсөңүз болот, бирок жок айта берем десеңиз айта берсеңиз болот. Дагы суроолор барбы? Суроолор мага барбы, жокпу? Мен азыр бир маалыматты да айтып коеюн. Сурооңузду кайталап коесузбу? Суроо берген жокко, ар жактан сүйлөшүп жатышат. Суроолор барбы ушул система боюнча? Мен маалыматтарга таянсак маалыматтардан айтып коеюн, Мына АКШнын изилдөөлөрү боюнча алдыдагы 10 жылда система адистерге болгон муктаждык башка адистерге караганда 76 Американын эмгек рыногуна эле 10 миллион система адис керек болот дешкен. Азыркы учурда система адистери даярдоо Америка өкмөтүнүн артыкчылыктуу багыты болууда. Мына ушул эле систем билим берүүнү мына мамлекет Малайзияда, Австралияда, Америкада өзлөрүнүн программасы катары кабыл алышыптыр. Көрдүңүздөрбү? Малайзияда, Австралияда, Америкада биздин билим берүү министрлигинин программасы менен иштеп атпайбызбы азыр? Ушул кошумча мына систем билим берүүнү Малайзияда, Австралияда, Америкада өзлөрүнүн мамлекеттик программасы катары кабыл алышыптыр. Көрдүңүздөрбү? Өтө чоң, өтө бардык мамлекеттер колдонуп атат ушул системди. Биз бул системдичи только деген көркөм өнөр аппликация илеп чаптоодо колдонсок болобу же бүт сабактан колдонсок болобу? Систем технологиясын, систем ыкмасын бардык сабактарда колдонсок. Бардык сабактарда болот да бул. Ар бир сабакка жана табигый илимдердин интеграциясы деп атпайбызбы? Мисалы үчүн математикага дагы табигый илимдерди киргизип алсаңыздар болот. Сабатка да табигый илимдерди киргизип алсаңыздар болот. Диний тарбияга дагы, көркөм адабиятка дагы, айылына чөйрө, сөз өстүрүү сабактарына дагы илеп чаптоо бардык сабакка табигый илимдерди интеграцияласаңар, систем бул изилдөө болуп атпайбы, практикадан теория болот. Мына сабат сабагында дагы биринчи практика менен мисалы үчүн кыш деген сөзгө деле тыбыштык талдоо жүргүзсөңөр же кар деген сөзгө деле тыбыштык талдоо жүргүзсөңөр, сөзсүз табигый илимдерди интеграциялайсыздар да. Биология кетет, ал жерде химия кетет, физика кетет, ошо кыш деген сабагын талдоо жүргүзүп отуруп, ошол кыштын кардын мисалы үчүн кар деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзүп отуруп, кар каяктан пайда болот? Эмнеге кар ушундай катуу болот же түрдүү карлар жайыт? Ошолордун баарын изилдеп отурсаңар, мына табигый илимдерди интеграциялайсыңар да. Эмне үчүн катуу кар ак эрип кетет? Асмандан эмне үчүн кар ушундай жаан эмес, суу эмес, кар болуп түшөт? Мына ушунун баардыгын изилдеп отуруп, анан сабатка эле ошо табигый илимдерди интеграциялап отуруп, изилдеп отуруп, сабатты да өтөсүздөр, баардыгын камтыйсыздар да. Рахмат. Дагы суроолор болсо бере бериңиздер, Саламатсыздар? Саламатсызбы? Мен де систем боюнча кайсыл жерден маалымат алсам болот? Ошо мен жаңы жумушка кирдим, анан үйрөнүшүм керек болуп атат да. Курстан Систем билим берүү боюнча биз эми курс башталат да. Нургүл Дөөлөсүнда. курс башталат, ооба. Курс башталганда дагы өтүп беребиз, анан практика жүзүндө дагы биз эми бул онлайн болуп атпайбы? Онлайн сабак, эми офлайн сабактан жакшы практика жүзүндө көрмөксүңөр да. Эми мен болушунча биздин видео слайдтарды дагы, ошо систем сабактарды дагы ушул жака жүктөп көрсөтүп берем да. Систем сабактар кандай өтүлөт, табигый илимдерди интеграциялаганда кандай сабактарды биз интеграциялай алабыз, ошолордун баардыгын мен бияка видео слайд кылып көрсөтүп берем. Ошондо эле сиздерге практика жүзүндө көбүрөөк маалымат аласыздар да, видео слайд аркылуу. Айтып берген эмес, иш жүзүндө көбүрөөк видео слайд аркылуу көрсөңүздөр дагы, ошол да сиздерге көбүрөөк таасирин берет да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Орус тилинде болобу? Биздин воспитательде бар эле орус тилдүүчү, ошол кандай болот? Орус тилинде такыр курстар жок болуп атат систем боюнча деп кичине оорчулук болуп атат да. Биз мындай түшүндүрсөк деле баары бир өздөрү көрмөйүнчө эме болбойт экен да, угуп катышпайынчачы.
Биздики Мен кыргыз тилдүүмүн да. Ошондой курстар болбойт да, орус тилинде группа чогулса, орус тилинде уюштурсак болот. Бирок азыр кыргыз тилинде өткөрүп жатабыз. Ошо орус тилдүү тарбиячыларга кичине оорчулук болуп атат да, ушу система боюнча эметкенде балалык. Чүйдүн айылдарында көбүнчө орус эмелер да. Садиктер. Саламатсызбы. Саламатсызбы? Ушуну онлайн эмес, офлайн түрүндө өтсөңүздөр болобу? Кайсы жердесиз сиз? Кайсы район? Ак Суудамын. Ак Суу Гүлдү. району. Ооба, өтүп Ооба, Гүлдү. болот. Ак Суу районунун жана Караколдун тарбиячыларын бириктирип группа чогултсак, Тамароморуна келет биздин ысык-көлгө. Келесиз. Ооба. Практика жүзүндө офлайн өткөн дагы аябай жеткиликтүү болот да, онлайнга караганда. Эми ал системдики ошол болуп атпайбы, практикадан теорияга деп. Жана практика деген эле эмне? Ал бала өзү практика биз дагы эле көнбөй атпайбызбы? Тарбиячылар, педагогдор көнбөй атпайбызбы? Дагы эле ошол теориядан баштап анан эң акырында практика кылып атабыз да азыркыга чейин делечи. Практикадан баштаганда жакшы да, бул мээге чабуу жана видео слайд көргөндөн кийин эле бала кой берип койсоңор, өзү эле көйгөйдү аныктап жана жазап, өзүлөрү эле практика жүзүндө иштегенден кийин теориясын бала өзү эле айтып коет да, өзү айтып берет теориясын. Практикадан жазап бүткөндөн кийин эле эмне жазадың, кана эмне, бул эмнеге пайдалуу, эмне кылып бердиң, буну кандай колдонсок болот дегенде практика теориясын эле өзү айтып берип коет. Бул мындай болот, мен моуга колдоном, муну мен моундай нерсени кошуп жазадым деп. Көрдүңүздөрбү? Практика, биринчи практика, анан теория болгондо экөөнүн айкалышы. Негизинде систем жөнүндө көп эле жолу ушу сабактарга Окуу катышып 20 атат, бирок күндөн ашык болот. 25 ноябрда башталат курс. Почти Ошол видеолордон бир бөлүгүн бир аз таштап кое аласыздарбы группага? Бир аз эле. мына ушул сабакты группага таштайбыз. Мен кечээ дагы сабак өттүм, кээ өстүрүү боюнча мастер-класс өттүм, аны да группага таштадым. Ошону көрүп, анан группага курска жазылыңыздар дедик. Мен Zoom'га жаңы катыштым да, азыр анда көрөмүн го. Почти 1 ай болот сабактар. Эгерде жанагындай көлдөн көбүрөөк чогулсаңыздар, офлайнга барып өтүп берсем, практика жүзүндө дагы жанагы сабактарды түзгөндө дагы ошо сабактарга дагы систем ыкмаларын киргизип атпайбызбы? Бала бакчада да, сабактарда. Ошо систем ыкмаларын кайсы жерден кандай киргизебиз деген нерселердин баарын практика жүзүндө көрсөтүп, анан сиздерге да оңой болот да. Көбүрөөк чогулуп берсеңиздер, сүйлөшүпчү, көлгө барып, анда офлайн өтсөк дагы аябай бир жакшы нерсе аласыздар деп ойлойм да. Бияктан деле онлайнда деле аласыздар, бирок бияктан иштеп көрүп, ошол сабакты кантип түзөбүз, ошол балага кантип башынан баштап практика менен теорияны айкалыштырабыз деген нерсени. Офлайн уюштурганга дагы бир сыра реклама жөнөтүп көрөйүн да. Частный садиктер тартып. Офлайн болсо жакшы болот эле да, эже, себеби мен онлайнга көп эле катышып көрүп атам да, бирок деген такыр мындай жакшы мугалим болуп. Ооба. Офлайн болгондо канча убакыт болот? Окуу офлайн болгондо. Офлайн 3 күндүк жетет го, 3 күндүк болот. Анын баасы кандай болот? Анын баасы башкача болот. Офлайн 3 күн, практика, андан кийин теория менен улантып кетебиз. Баасы 3000 болот, бул онлайн 2000. Биздин тарап алысыракта да, ошондо мугалимдер менен сүйлөшүп көрсөм келип бере аласыздар. Ооба. Кайсы тараптасыздар? Жалал Абад, Ала Бука району. Мугалимдер менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Ошо баасын билип алып анан 3000 сом болсо эртең айтайын сүйлөшүп. Көз менен көрүп окуган жакшы экен да. Ооба. Систем боюнча иштеп атасыздарбы? Сабактарды, пландарды систем боюнча түзүп атасыздарбы?
Бирок аябай жеткиликтүү түшүнбөй атпайбызбы анан болуп атабы, болбой атабы жакшы билбей атабыз да. Эсиңден бирөө сабак өттү, сен эми анын систем боюнча өттүбү билбейм. Бир тоокто, короз тоокто алып келип, тоокторго жем жегизди, сүрөттөрүн көрсөтүп койду, болду. Ошол системби? Эми бул эме да. Ооба, бул дагы жандуу жаратылыш деген бар да, модулу бар, бир модулу. Жандуу жаратылышты алып келип өтүп, ошол жана айтып атпайбызбы, чындык дүйнө таанымын кеңейтүү деп, ошо чындык нерсени көрсөтүү депчи. Мурун баягы карточкалар менен эле тооктун сүрөтүн көрсөтүп эле, демонстрационный материалдарды көрсөтүп эле өтүп койчу эмес белек. Азыр болсо бул жана жандуу жансыз жаратылышка эксперимент жүргүзүү деген, мисалы үчүн тоокту алып келсе, тоок менен, мисалы үчүн коёнду салыштырса, тоок менен же болбосо көгүчкөндү салыштырып отуруп, ошол изилдеп башташат да. Мисалы үчүн тоокто канат бар, коёндо канат жок, тооктун канаты кандай болот? Буттары кандай? Мына изилдеп отуруп, анан тоок эмне жейт? Эми бала бакчада STEM технологиясы билим беришинде кичине элементтеринен башталат да, жөнөкөйдөн татаалга кетет да. Кичинекейден баштап өйдө жогорку группада жакшы изилдөө кетет да. Жана 1,5 жаш, 2 жаш, 3 жаштагыларга кичинеден азыраак өзүлөрүнүн түшүнүгүнө жараша программага ылайык изилдөөлөр кетет. Андан кийин жогорку ортоңку тайпаларга мына ошол тоокту алып келип, ошонун эмне суу ичкенин көрүшөт, бала суу ичип атканда оозунан кандай ичип атат, жемди кантип жеп атат, мына ошол көп эле бала тоокту көрө бербейт да. Азыркы учурда мына шаар жергесинде айылда болсо айылда деле азыр балдар көп телефондо отуруп, ошол тоокко деле жем берип, жемди кандай жеп атат, ошол кандай жашоосу кандай дегенди байкабай калышты. Азыр мына көбүнчөсү жана ушундай телефондорго отуруп атпайбызбы, ата энелер деле, балдар деле. Ошон үчүн баягы айлан чөйрөдө эмне болуп жатканын кызыктар болбой баратат да. Мисалы үчүн күн кирип күн чыгып, күн кирип атканын, батып атканын, күз келип кайра кыш келип атканын да кээ бирлер сезбей калышы мүмкүн да. Ошол телефонго алаксып, оюнун баардыгы башка жакта болгон үчүн жаратылыштын өзгөрүүлөрүн, айылна чөйрөдө болгон кубулуштарды балдар дагы, чоңдор да билбей калышып атат кээ бирде. Сурасаң, мисалы үчүн тоок деле бала, үйүндө турган тоок деле бала керек болсо кызыкпайт да. Кантип жем жеп атат, кантип суу ичип атат, же болбосо кандай жумуртка алып атабыз аяктан. Мына ошонун баардыгы. Ошол шаардын балдары эмес, кээ бир шаардын балдары тоокту көрбөгөн балдар бар. Ошол жерге тоокту алып келсе, бул тоок турбайбы деп өтө кызык да. Ошон үчүн жана STEMдин модулдарына жандуу жансыз жаратылыштын эксперимент жүргүзүү деп киргизген да. Ал дагы STEM, бул дагы эң сонунда. Мисалы үчүн ошол эле убакта, ошол эле учурда бир тарбиячы тоокту алып келип, жандуу жаратылышты алып келип, жандууну. Бир тарбиячы ошол эле учурда карточкалар менен, демонстрационный сүрөттөр менен, же болбосо видео слайдтар менен өтүп койду. Көрдүңүздөрбү? Экөөнүн кандай гана салыштырмалуу, кандай гана өзгөчөлүктөрү болот, туурабы? Биринде бала өтө кызыгат, биринде бала кызыгып такыр эле жок болот. Кандай ойлойсуздар? Тооктун өзүн алып келип койсо, бала канчалык деңгээлде кызыгат ошол сабакка? Канчалык деңгээлде дүйнө таанымы кеңейет, канчалык деңгээлде чындык дүйнөнү кабыл алат? Сүрөт аркылуу канчалык деңгээлде бала кабыл алат? Канчалык деңгээлде чындык дүйнөнү кабыл алышы мүмкүн? Ушундай да, мына көрдүңүздөрбү? Кандай ойлойсуздар? Мага кошуласыздарбы же кошулбайсыздарбы? Кошулабыз. Ошол негизинде ар бир тайпада, мисалы үчүн ар бир бала бакчада, ар бир тайпада жандуу жаратылыш болуш керек да. Биздин программада киргизген 4 эле жаныбарды киргизген. Программабызда балыкты, кирпини, ташбаканы, анан тоту кушту киргизген программабызга. Ушул 4 жаныбар биздин жаратылыш бурчубузда, жандуу жаратылыш бурчта туруш керек да. Бала жандууларды да көрүш керек. Эми азыр мурунку программа ушул. Азыркы болсо STEM боюнча баардык дүйнө таанымын кеңейтиш үчүн баардык жаныбарларды, жандуулардын баарын көрүш керек бала. Курт кумурскаларды да көрүш керек. Ошо курт кумурскалардын жашоосун, чөйрөсүн да көрүш керек. Кармап да көрүш керек. Буту кандай, тырмактары,
ооздору кандай тамак жейт, жүнү кандай, эмнеден катуубу, жумшакпы деген баардыгын изилдеш керек да азыр ошо STEM билим берүүдө. Эжеке ошондо азыр жандуу жаратылыш боюнча эме болуп атат да, тиги жаныбарлар боюнча. Мисалы азыр жашылча жемиштер, мөмө жемиштерде STEMди кандай пайдалансак болот? Ошол STEMде деле жандуу жана жансыз жаратылыш деп атпайбы? Бири экинчи модулу. Могу ачып койдум, көрүнүп атабы сиздерге? Экран көрүнүп атабы? Ооба, математикалык өнүгүү. Анан экинчи модулу, STEMдин экинчи модулу болуп атпайбы? Жандуу жана жансыз жаратылышка эксперимент жүргүзүү. Жансыз жаратылыш жана мисалы үчүн жана өсүмдүктөр, жашылча жемиштерди өтүп атпайсыздарбы? Эми ошолго да STEM кыласыңар да өзүн алып келип алып, алма каякта өсөт, мисалы үчүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша, алманы таанып баштайт биринчи яслиден баштап. Анан алманы кайсы жерде өсөт, анан жогорку группага келип алманы алма бакты тигишет өзүлөрү. Анан алма бактын тамыры кандай болот, көчөтү кандай болот, кайсыл жерге отургузсак жакшы болот, канча чөнөктү канча касышыбыз керек, ошондо алма кандай, күн тийген жакабы же көлөкө жакка өстүргөн алма жакшы мөмө береби? Мына ушунун баарын жогорку тайпада, ортоңку жогорку тайпада изилдөө жүргүзөбүздөр да. Ошол алманы кайра күзүндө алып келип, мына жазында тигип, жай менен багып, мына STEM кетип атпайбы? Турмуштук көндүмдөр кетип атпайбы? Андан кийин күзүндө ошол алманы терип алып, кайра ошол алмадан компот жасап, салат жасап, витаминдүү эмнелер болот? Анан ичинде бизге пайдалуу эмне бар алмада деп. Ошону изилдеп, кайсы витаминдер камтылган, составында эмне бар алманын, катуубу, жумшакпы, жеп көргүлө таттуубу, ачуубу? Көрдүңүздөрбү кандай изилдөө жүрүп атат? Алманын сорттору канча, кандай алманын сорттору жакшы, өтүмдүү? Андан кийинки долбоорлоп, бала долбоорлойт да, ушул алманы мен отургузсам, мен көп акча табат экенмин деп турмуштук көндүмдөрүнө барат да. Ошол алманы отуруп, жеп отуруп, бала эң жакшы пайдалуу алманы кийин өзү ошол багыт менен кетип баратып, эң акырында ошол алманы өндүрүп, өстүрүп, көбөйтүп, Кыргызстандын мамлекеттин үй бүлөсүн бакканга барат да. Бул эми ушул бул сөзсүз түрдө бул да STEM да. Анткени жансыз реалдуу нерсени изилдеп атышат да. Изилдөө бул эң негизгиси, бала изилдейт деп атпайбы жана ыкмасында биринчи кызыгат, изилдейт, бала өзү жасайт, тарбиячы багыт эле берет, анан калганын өзү аныктап, чечмелеп туруп, эң аянда турмуштук көндүмдөргө үйрөнөт деп атпайбы? Көрдүңүздөрбү, түшүндүңүздөрбү муну? Эжеке, менде суроо бар да, саламатсызбы? Ооба, түшүндүк. Эми ушул мөмө жемиштер боюнча да, баягы сабак өткөндө мен мисалы үчүн кызылчаны, сабизди, анан кийин жашыл жанагы деп коет го мята, ошо жалбырактарды алып туруп, ошодон боек чыгарып балдарга сүрөт тарттырганмын да, смайлик катарычы. Ушундай колдонсок болот, иштесек болот деп. Ушул деле STEMге кирип кете береби ошондо? Эмне сабак болду? Жашылча мөмө жемиштер жашылча менен тааныштырып туруп, андан кийин ошону биз эми мисалы үчүн сүрөт сабагында да колдонсок болот деп боек чыгарып алганбыз да, эми соковыжималкадан чыгарып туруп, эми туура баягы суусу чыкканда кызылчаныкы фиолетовый түс чыгарат, сабиздики оранжевый түс чыгарды, сары түс да эми. Анан кийин эми миятаныкы жашыл түстү чыгарып алдык. Бир аз сахар аралаштырып туруп коюлатып алдым дагы, анан балдарга сүрөт тарттырып койдум да. Баягы ухачистка менен элечи. Ошондо ушул деле STEMге кирип кетеби? STEMге кирип кетет эми, бул сүрөт тартуу сабагы го, сүрөт сабагы, Ооба. Сүрөт сабагында эми боекторду кандай алабыз, эмнеден боектор пайда болот деп, эми муну да изилдеш керек да.
Анан эң негизгиси могу тамак ашты мен өзүм эле оюм тамак ашты көбүрөөк жанагы эме жакка колдонбогонго аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн сүрөт тартканда жер жемиштер менен сүрөт тартыш керек экени деп анан баягы бала тарбиялык мааниси дагы башка жакка кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жана боектордун өзүнө эле каяктан келет. Бул мисалы үчүн ошол мисалы үчүн сүрөт сабагында боекторду алып боекторду бул боек каяктан пайда болду, эмнени кошсо кайсы боекко эмнени кошсо ошол реакцияларын, физикалык составдарын, ошолорду химиялык составдарын ошолорду изилдесеңер болот да. Анан көбүрөөк жана тамак аштын жакшынакай тамак аш менен кайра сүрөт тартуу, мен ойлой берем ошо тамак ашты кайра сүрөт тартканда бала ушул болот экен деп тамак ашка бир тарбиялык мааниси жакшыраак болбой калышы мүмкүн деп ойлойм да өзүмчү. Ошон үчүн жана боекту боектой эле кылып, мисалы үчүн жанагы силер согун алгандан кийин мына бул ачуу, бул кычкыл, бул даамы мындай деп балага ичирип көрүп, эми бул тамак аш болуп атпайбы? Ошентсеңиздер да жакшы да. Эми баардыгын бир жакшы багытта алып кетиш керек да. Анан түпкүрүн жанагы тарбиялык маанисине дагы биздин өзүбүздүн адеп аклагыбызды да сактап, ар бир сабакта өтө кээ бирлер башкача нерселер менен да кетип калат. Эмес жакка барбашыбыз керек да. Биз көбүнчөсүн жана тарбиялык мааниси жагынан дагы көбүрөөк токтолушубуз керек. Ошол эле сүрөт сабагынан сабиздин алдым деп атпайбы чоңу, сабиздин өңүн сары менен кызылды кошуп, жөнөкөй эле красканы жанагы биз колдонгон эле акварельный красканы кошсо оранжевый өң чыгат да. Ошо сабиздин өңүн чыгарабыз деп колдонсоңор болот да тамак ашты. Мына сиз айткандай эки өңдөн бир свет чыгып калат эмеспи? Кошкондо башка светтер 3 эле красканы алып туруп эле ошо үчөөнү бирин 4 красканы эки-экиден кошсоңор дагы 2 түстүү башка өң чыгат да. Биз ошондой кылып өткөнбүз сабак. Эми ушундай мындай да боектор менен эгерде мындай да ар бир нерсени изилдесе деле дене тарбияда деле мисалы үчүн жип менен өтсөңөр же скамейка же таякчалар менен өтсөңөр деле ошо изилдөө стемди киргизсеңер деле таякты кармап көрүп бала эмнеден экенин билбей атпайбы, билбей калат да кээ бирлерчи. Бул жыгач, желим деп ошого изилдөө жүргүзүп койсоңуздар деле болот. Стем технологиясы кирип кетет да. Жыгачтан көрдүңөрбү? Таякчалар, гимнастика жасап аткан таякчаларды деле жыгач, бул нукура бактардан кесилип алынып жасалган таяк көрдүңөрбү деп ошону да түшүндүрүп изилдетип койсоңор да жакшы да. Көрдүңөрбү? Ар бир сабакта изилдөө кетет. Ар бир сабакта бала кызыгат да. Бала ошол кызыгып атса да биз айтпай кетип атпайбызбы? Ошону кызыктырып изилдөө жүргүзүп кетсек дагы абдан жакшы болот да. Балдар ошону да билип, бул таяк бактан алыныптыр. Ушу бактан эле кесилип анан ушул таяк жазылат турбайбы? Биз ошо менен гимнастика өттүк деп алар кийин дагы ошол турмушунда ошону жазап, турмушунда ошо үйүнө да жазап, анан гимнастика өткөнгө да турмушунда колдонот да. Жанагы боек болдубу? Боекту дагы боектун составын изилдесеңер болот да. Боек сүрөт тартканда балдар келгиле боек кандай экен? Коюу экен, суюк экен, өңү кандай экен? Эми буга могу жанагындай сиз айткандай көрүп көрөлүчү кандай өң чыкты. Эми бул эмнеден жасалат деген түпкүрүккө изилдөөнү кетиш керек да. Бул боек эмнеден келип чыкты? Каяктан келип чыкты? Балдар ушуга кызыгып атпайбы азыр? Жана машинаны сындырып көрүп, ичин телефонду сындырып көрүп, кайсы жеринен звук кетип атат, кайсы жеринен үнү чыгат, кайсы жерде бураганда тиги жүрүп кетет дегенде аябай кызыгып атышпайбы балдарчы? Мурунтадан эле кызыгышчу да муну. Азыр угуп атер эле да. Ошон үчүн жанагы ар бир бала түпкүрүнөн кызыгат да. Түпкүрүн бере билишибиз керек да. Кичинекей нерсени алсак дагы, ручканы алсак дагы, ручка эмнеден пайда болот? Желим, ал каяктан келет желим? Анын ичиндеги запас жана ичиндеги боек, ал каяктан келет? Анан жанагы өзүңүздөр көрсөтө албасаңыздар дагы видео слайддарды реалдуу чындык нерсени көрсөтүп берсеңер дагы бала жеткиликтүү түшүнүк алып ошо кайра ошону колдонгонго дагы барат да, жакшы ал дагы. Стемдики негизи ошондой. Негизгиси эксперимент изилдөө иштери болот. Ар бир сабакта практикалык иш. Ошон үчүн жана айтып атпайбы практикадан теорияга өтүү деп. Практикалап отуруп эле бала теорияны өзү чыгарып берет да. Дагы суроолоруңуздар барбы? Рахмат. Калган подробно үйрөнүүнү курстан үйрөнөлүк эжекелер.
Курста подробно мындай кенен түшүндүктөр болот, мастер-класстар болот. Эже, Саламатсызбы? намазбы Тамара эже? Саламатсыздар. Тамара эже, Саламатсыз. балдарды алып барып көргөзүп балдарга өткөндөчү сөзсүз электрочтан справка алып барышыбыз керекпи? Кайра айтып коюңуздар, угулбай калдым. Мисалы жанагы коенду алып барып өтүп атпайбыз, мисалы балдарга мына жүн үлпүлдөө, кулагы узун деп көргөзүпчү. Ошондо аягында справка өтүп ошондо айтышканда ветврачтан справка алып келиш керек деп. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз. Ансыз болбойт да. Таза алып келиш керек. Антпесе ар кандай жерден алып келсеңиздер, ар кандай оорулар чыгып калышы мүмкүн. Биз жооп берип калабыз да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө справкасы болуш керек, таза деген. Рахмат. Саламатсыздар. Катуураак угулбай атат. Жогору балдарда анан ошол балдарга сүрөт сабагынан карандаш колдонгонго болобу же болбойбу деп болчу да. Болбойт деп жатышат да. Катуураак айтып коесуңарбы? Карандаш колдонгон болбойт дейсизби? 1,5 жаштагы балага карандаш колдонсо болобу дейт. Болбойт деп атышат дейт. Ким болбойт деп атат? Тарбиячылар да. 1,5 жаштагы балага карандаш колдонсо болот. Программада бар да сүрөт сабагы 1,5 жашка. Коопсуздук үчүн деп бирөө айтып койсо керек да. Ушинте беришет го кичинекей балдар көзүн сайып алат анан деп. Жок, болот. Программабызда бар, стандартта бар. 1,5 жашта балага сүрөт сабагы кирип атпайбы? Сүрөт тартып атпайбызбы? Кадимкидей бала кармаганды биринчи 1,5 жашта жаңы келгенде сентябрь, октябрларда аябай көнбөйт да, ар кандай кармап, уштап кармап ушинтет. Андан кийин мына октябрь адаптация алгандан кийин уже октябрь, ноябрларда бала кадимкидей карандашты туура кармаганды үйрөнүп калат. Аларда эми кадимкидей сүрөт тартып бере албайбыз да, программага ылайык түз, чийимдер, ар кандай чийимдер, тегерек да тарта алышпайт аларчы. Ар кандай чийимдер кете берет. Тегеректи дагы түз тарта албайт. Программага ылайык сүрөттөр кете берет да. Окшоштуруп тартышат. Түз чийимдерди тартып берсе эле ошол канча, ошол программада бар да. Түз, ири сызыктарды, тегеректерди өтө тегерек жасай алышпайт программада. Ошолорду кармайт, карандаш беребиз да. Дагы суроолоруңуздар барбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Айзат. Эжеке. Суроолоруңуздар. Суроом бар эле. Айтыңыз. Ал угуп атабыз? Угулуп жатат. Мен ошо эртең мен да ошо бала бакчада иштейм, анан ошо эртең балдарга сабак өтмөкмүн да сүрөт боюнчачы. Жалпы тема болсо жаныбарлар дүйнөсү. Эртеңки темам болсо ошо бөжөктөр үчүн чөп чары деп. Азыр сизден айтып аткан боюнча ошо систем боюнча сабак өтөйүн деп ойлонуп калдым да азырчы. Анан деген эртең ошо мен балдарга деген коёндун сүрөтүн тартып туруп, ошого систем кылып, пахталардан коёндун терилерин үлпүлдөө кылып жазагыла деп анан өздөрүнөчү 3 тайпага бөлүп туруп, бирөөнү болсо ошо бөжөктөргө чөп берүү болчу да. Анан ошо бөжөктөрдүн чөбүн жазаттырып, бирөөлөрүнө бир тайпасына сабизтерди жазатып туруп, ошондой кылып иштесем болобу деген оюмда сизге. Мындай да, сиздер ар бир тарбиячы, ар бир педагог өзүнүн чыгармачылыгы менен өтсөңүздөр эркиңиздер да сиздердин. Кандай өтсөңүздөр да сиздердин чыгармачылыгыңыздарда да. Ойлонуп, ошол балдардын эң негизгиси педагогдор балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алыш керек да.
жаш өзгөчөлүгү боюнча оорду алып албаш керек же өтө жеңилди алып албаш керек да. Сиздерге ошо бөжөктү десе стем болгондо бөжөктүн чөптөрүнө изилдөө бөжөктөрдү алып келсеңиздер болот, чөбүн алып келсеңиздер болот. Бөжөк эмне жейт? Капуста жейт, сабиз жейт деп сабиздерди натуральный нукур эле таза сабиздерди алып келип, балдарга карматып көрүп, мына ушуларды видео слайдтарды көрсөтүп, коен сабиз жеп атканын, чөп жеп атканын, ошол сабизде эмне витамин бар экен, ошол коен сабизди жегенде эмне витамин алат, ошо коендун жүнү кандай болот деп коенду алып келе албасаңар да жанагындай коендун жүндөрүн алып келип карматып көрүп, жумшак экенин, бул да изилдөө да. Анан сүрөт сабагында сүрөт болсо сүрөт тарттырганга эле, а так аппликация, конструкциялоо сабактарында кетет да. Эгерде жанагындай аралашкан, журулушкан, башка сабактар менен байланышкан сабак өтсөңүздөр, анда баардыгын аралаштырып комплексный өтүп койсоңуздар да болот да. Бөлүп же группаларга, тайпаларга, борборлорго же жанагы топторго бөлүп өтсөңүздөр болот да. Ошо 3 топ кылып бөлүп анан үчөөнү 3 бөлөк кылсамбы деп аткам да. Ошо тема болсо бөжөктөр үчүн чөп чарыр болчу да. Анан ошол системге киреби же кирбей калабы деп ойлонуп атам да. Кирет, баардыгын чыгармачылык менен киргизсеңиздер болот. Чөптү алып келип, чөптү дагы балдары дагы маанисин албаган балдар бар да, чөп бул эмне чөп, коен эмне чөп жейт деп чөптүн атынан бери айтып, чөптү алып келип, коен жеген чөп мына деп чөптү карматып көрсөтүп, жытын жыттатып, мына бул коен жеген чөп деп изилдөө жүргүзсөңөр болот да. Бунда эмне составында эмне бар чөптүн деп. Анан чөптү сүрөткө тарталы деп сүрөткө тарттырсаңар болот, жанагындай ар кандай нерселер менен, ар кандай технологиялар менен. Ар кандай технологиялар бар да, сүрөт тартуунун дагы аябай көп технологиялар бар. Ошолор менен кечке эле жанагы карандаш же болбосо боек менен эмес, баардык ыкмалары бар, аябай көп. Ошону менен колдонсоңуздар болот да. Ошондо стем болот да, жанагы изилдеп биринчи эле сабакты башталганда мээге чабуу менен анан изилдеп баштасаңар, видео слайдтан көрсөтсөңөр, эми өзүңөрдүн чыгармачылыгыңарда эч ким силерди момундайбы, силердин чыгармачылыгыңарды же муну киргиз деп айта албайт эч ким. Ар бир педагог өзүнүн чыгармачылыгы менен сабактарды өтө берсе болот да. Саламатсыздарбы? Эжеке, рахмат, жакшы маалыматтарды алдык. Мына мен дагы сабат ачуу сабагынан мисалы П тыбышын өтсөм, П тыбышында байланыштуу пияз, анан пил, топ ошолорду мектепке алып барып окуучуларга карматып көрүп, биринчи тыбышын аныктагыла, анан топто ошол П тыбышы канчанчы тыбышта кездешип атат, 3-чү тыбышта кездешип атат деп окуучулар сөздүн аягында кездешип атат деп, анан пиязды кармап, ошол пахтаны карматып көрүп, П тыбышынан башталып атат деп. Пахта кайсыл жерде өсөт, ошолор жөнүндө маалымат алышса, ошондо стем болуп калат да ошондо. Изилдейт да, жакшы практика кетип атпайбы? Анан кийин талкуу жүргүзүп. Анан окуучуларга ошол П тыбышын ромашка гүл сыяктуу кылып, сүрөттөрдү өздөрү П тыбышын ортого жайгаштырып койсом, анан окуучулар ошо П тыбышы менен башталган сүрөттөрдү, анан башка тыбыштар менен башталган сүрөттөрдү магнити бар доскага чаптап койсом, ошол окуучулар өздөрү таап П тыбышы менен башталган сөздөрдү өздөрү колдору менен кармап жайгаштырса, анан ошондо ошону А тыбышы менен дагы башталган сөздөрдү өтүлгөн темага байланыштуу кылып, ар бир окуучуну бирден чыгарса көп убакыт кетип калат экен дейм да. Анан ошону көп окуучуну чыгарганда көп мындай ызылдап кетишеби деп, ошондой кылса болот да. Мектептесиздерби? Мектеп. Биз мектептебиз. Бул 480 саатпы же?
Биздики даярдоо 480 саат. Ошо 480 саат турбайбы? Неме да сиздер баардык баланы чыгарбайсыздар да, ар бир жанагы топторго бөлгөндө топтордун астына коюп берип коюп анан тыгычтык талдоо жүргүзсөңүздөр жакшы болот да. Ошондо ар бир бала өзүнчө жекече да иштейт, анан командада иштейт, топтордо иштеп берет да. Командада жыйынтык чыгарат, жекече да иштеп, жекече да жыйынтык чыгарып берет да. Баардыгын доскага чыгарган кажети жок, анткени сразу эле момент эле практикалык иш болгондо тапшырманы эле бере бересиңер, мээге чабылгандан кийин тапшырманы бере берсеңер эле алар аткарып кайра жыйынтыгын өзүлөрү көрөт, жыйынтыктын чечимдерин силерге айтып берет да. Мен мына момундай кылдым депчи, ар бир бала жекече дагы, командада дагы. Же болбосо командага бир тапшырма берип, ар бир топко бирден тапшырма берип койсоңуздар, ошол топ иштеп чыгат да ошону. Анан топтон суурулуп, лидер айтып берип, презентациялап, ошол балдар презентациялап бергенде ошондо жеткиликтүү болот да. Анан ар бир баланы мурункудай доскага чыгарып, ар бирин талдап, антип эле азыр ыкмаларда калып баратпайбы? Азыр жанагы топтордо иштөө, командаларда иштөө, ошол менен жыйынтыкты чыгарып, чечимдерин өзүлөрү таап, өзүлөрү анализ берет, өзүлөрү баа берет, өзүлөрүн баалайт да. Бала ошол команда ар бир команда өзүлөрүн бааласа дагы бул жакшы жыйынтык берет. Педагог балдар өзүлөрү. Ошондо жакшы сабак болот да силердикке. Ошондо бир топко О табышын өтүлгөн темага байланыштуу, бир топко Ö табышыны баягы сүрөттөрдү аралаштырып эле топторго таштап койсок, өздөрү ошону таап жайгаштырса, анан бир окуучу презентация кылып айта берсе жакшы болот экен, Рахмат. О табыш эмес. Бир табышты өтөсүздөр да, бир табышты мына үндүү табыштардан кетип баратып, анан ошолор баягы сөздү кошулуп отуруп, сөз курап отуруп, анан сүйлөм, анан ушинтип кетип отурасыздар да. Ошол сөздөрдү берсеңиздер болот, эми өзүңүздөрдүн баягы темаңыздарга ылайыктап кетсеңиздер болот. Эң негизгиси жанагындай да, командада көбүрөөк иштесеңиздер, анан өзүлөрүнчө же топтордо жекече дагы жооп берсе да жакшы да. Анан командада иштейт аябай жакшы да. Анткени биргеликте коллаборация деп атпайбызбы? Коллаборация, коммуникация, биргелешип иштеп, биргелешип жыйынтык чыгаргандагы аябай жыйынтыкты жакшы берет. Өзүңөр дагы канааттанасыңар да аябай. Ошого да балдарды көндүрүш керек. Кээ бирлер өзүмчүл болуп, лидер балдар астыда чыгып, берки балдар артта калып калып атпайбы? Ошон үчүн жана командада ошо көбүнчөсүн артта калган балдарды тартып сууруп чыгыш керек да. Анан мына муундарды тапканда баягы тегерекчилерге ар бир тамганын муунун жасап, мисалы үчүн па дегенди эле мугалим айтып койсо, окуучулар ар бирде колдо ар бир тамга болсо, ошол па дегенди эки колго кармап көрсөтсө, ошол муунду дагы ар бир окуучу катышат экен да ошондо сабакка. Ким билип атат, билбей атат, ошолорду дагы байкап кылат экенбиз. Ооба, туура. Тегерекчилерге баягы сабын кармай турган кылып, баягы тамгаларды тегерекчиге жасап берсек дагы жакшы болот экен деп ойлоп калдым да. Чыгармачылыгыңар эми өзүңөрдүн ошол иш өзүңөрдүн чыгармачылыгыңарда планга ылайык план түзөсүздөр да. Ошого ылайык эле өзүңүздөр эле структурасын жакшы кетире берсеңиздер болот. Чоң рахмат анда. Рахмат. Менде бир суроо бар эле. Курстан тереңирээк үйрөтүлөт да, урматтуу кесиптештер. 25 ноябрда башталат, курсубузга катышыңыздар. Сурооңуздарды ошол убакта даярдап турсаңыздар, ошол убактарда дагы кенен кесири маалымат берип отуралы. Өзү эле окууну дагы. Ошол убактарда суроолоруңуздарды жазып алыңыздар. Так окуу башталганда ал суроо келбей калат, блокнотко жазып койсоңуздар, мен муну берип алышым керек, көйгөйлүү маселелериңиздерди жазып алсаңыздар, ошондо берсеңиздер көбүрөөк убакытта болот да. Офлайн окуу болору качан билинет эже? Жогорку тайпада танууга үйрөнүш керекпи же үйрөтпөйбүзбү? Үйрөтөбүз. Кварталдын орто жактары менен башталат. Сөз сүйлөм башталып отуруп, анан кийин ортодон аяккы жакта уже тамгаларды кичине үйрөнүп башташат.
кварталдын аяк жактары. Жазуunda жазып алыппы. Жазуу Жазуунун элементтери болуп да, жазууда жазуу жок да, тамганы жазбайбыз да. элементтери. Элементтер эле болот. Жазууну деле элементтерин 480 саатта жазылат ала. Бизде да жазылбайт көп. 480 саатта элементтер эле жазылат. Жогорку тайпада жөн эле тамгаларды таанытпай ал да. Тамгаларды таанытып, сөз сүйлөм ушулар менен кете берет да. Тыгычтык талдоолор жүрөт. Көбүнчө тыгычтык талдоодо. Тамгаларды 480 сааттан баштайбыз. Туура. Анда ушун менен жыйынтыктайлык. Сиздерди курска чакырабыз. Курстан күтөбүз сиздерди. Бүгүнкү сонун сабак өтүп бергениңиз үчүн чоң рахмат Тамара Омаровна. Дайыма мыктысыз. Практик биздин Кыргызстандагы алдыңкы. Рахмат сизге. Анан абдан сонун. Биз үчүн чоң рахат, чоң жетишкендик сиздин сабактарыңызды уккан. Рахмат. Өтүп бергениңизге рахмат. Сабакка катышып бергениңиздерге да рахмат. Сизге да рахмат. Сизге да катышкандарга дагы, сабак өткөнүңүздөргө дагы Тамара Омаровнага аябай ыраазычылык. Көп эле онлайн курстарга катышчумун, бирок бүгүнкү ар бир сөзүңүз, ар бир сабагыңыз сөзүңүз бизге аябай жеткиликтүү болду деп ойлойм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Жакшы салыңыздар. Катышып бергениңиздерге да рахмат. Офлайнына катышат элек, качан билинет ошондо? Офлайнды заявка берип, мына монча группа топтолдук десеңиздер барабыз. Рахмат. Көп эле дагы жарыялайын, мен реклама жарыялайм, анан жетпей калып жатат окшойт маалымат. Бүгүнкү сабакта систем жөнүндө мындай жакшы түшүнүк алдык да, буга чейин канча жолу өттүк, бирок систем жөнүндө мынчалык түшүнүктүү болгон эмесмин менчи. Такыр билбей аткамда систем эмне экенин, уже бүгүн билдим. Анан офлайн сабакка катышсак мындан да жакшы болобу деп ойлоп атам да. Анан онлайнга да. Туура. Практикалык түрдө аткарабыз да, ошондо толук түшүнөсүздөр. Рахмат, жакшы салыңыздар, чоң рахмат. Жакшы салыңыздар. Ыраазычылык. Рахмат Нургүлдөлүсүна, рахмат сизге дагы. Шен чарпып, өтүп бериңиз деп чакырып, көптөгөн кесиптештер менен тааныштырып, байланыштырган сизге да терең ыраазычылык билдирем. Мыкты педагогсуз, мыкты алдыңкы Кыргызстан боюнча эң мыктылардын мыктысысыз. Эми ушунуңуздан жазбай дагы эле үйрөтүү, окутуунун үстүндө болуңуз. Анткени ар бир педагог азыр ар бир күн сайын билимге суусап турган убагыбызда сөзсүз түрдө күнүн күнүн жаңылануу болуп атат. Эми ошону үйрөтүп, эрикпей болгон убактыңызды ушулга бөлүп, ушул билим алсын деген кандай сонун өзүңүздүн бир позицияңыздан чыкпаңыз, ушинтип алдыда болуп көп ийгиликтерди жаратыңыз, дагы көп жардамыңызды тийгизип, соопчулук алыңыз. Рахмат, жардымын чоң рахмат. Рахмат, Тамара эжеке, Нургүл эжеке, рахмат. Жакшы маалыматтарды алдык. Рахмат өзүңүздөргө да.